Эфирде өлкөдөгү тартип бузган жарандарды жана алардын иш аракеттерин, мыйзам бузуу фактыларын чагылдырган ТВ кайгыл программасы. Студияда мен Каныбек Санкараев. Саламатсыздарбы? Ош шаарынын айрым тартип бузган айдоочулары бул ирет качып кутулуу аракеттерин көрүштү. Албетте, унаасы менен качканын аркасынан ээрчи отуруп колго түшүрүшсө, жөө качкан айрымдары эртеси өздөрү келип, түзүлгөн протоколдорго кол коюп берип жатышты. Кубалашма коюнунун сүйүүчүлөрү жана башкалар биздин кезектеги чыгарылышты. Ашпайсыз беште, чоңыз. Нол, шторка мүмкүн эмес биринчиден, экинчиден айдоокөлүңүз барбы? Чоңыз. Барасызбы жакшы? Жактайм ал жерге кел. Бар жагдан өтүп тартып койсоңуз, нар жагдан ачык экен. Айдоокөлүк жок автону башкарып жүрөт. Телефондо бирөө чалып бизди Айдоочусу ким? Айдоочусу бул жакпыз. Аркы отуруп алдыбы? Аркы отуруп эшин жабалды. Шторкасы бар экен, Шторкасы бар экен, шторкасын токтотуп коебуз. Бул айдоочуну Ош шаарынын кайгыл милициясы алдыңкы капталындагы терезелерине парда тагып алгандыгы үчүн токтотушкан. Анан документтерин текшерүүгө алган учурда айдоочу кыздын айдоочулук куөлүгү да жок болуп чыгып, чоң кыз баш ийбестик көрсөтө баштаган. Рулдан түшүп, аркасына отуруп алып, аргимге чалып, кайгылуучулар менен чечип берүүчү жардамчысын издеп жатты. Жок, биякта айтып атпайбы. Машинанын документи барбы? Арпай турчу, брат. Мындай, биякта тура бериңиз. Жок, документи барбы? Техпаспорты? Бар. Албайсыз техпаспортун. Алыңыз. Чоңуз, айдоокөлүгүңүз барбы? Эжеке. Буда карап койсоңуз, айдоокөлүгүңүз барбы? Айдоочунан автокөлүк бекип айдоокөлүк бербейсизби? Чоң кыз унаасына жашынып алып, чоңураак жардамчыларын издегиче жанындагы жардамчылары тартип сакчыларды айланчыктап жүрүштү. Фамилия, атыңыз, туулган жылыңыз, адресиңиз, эжеке. Талайбекова Айжамал. Талайбекова Айжамал. Талайбекова Айжамал экен. Өз сөзүңүз, паспортуңуз барбы? Жаныңызда жокпу? Талайбекова. Жардамчыларды таба албай, акыры башы ийип берди көрүнөт. Баары тең биргелешип, унаага отурушуп, тартип сакчыга рулду берип, айыпына токтотуучу жайына келишти. Бирок эркек кыз бул жакка киргени менен унаасынан сырткары чыккысы келбей койду. Кошуңуз актка. Түшпөйсүзбү, жүрүңүз. Алып келге чейин, правасын алып келге чейин, мына актка алып коюшуңуз керек да, түшөсүзбү? Ака, башка жол жокпу? Эмне кирип коюшубуз керекпи? Эми кирип коюш керек да, актка кол коюш керек да. Мына машинанын неси бар, неси жок, охранникке тапшырыш керек да. Эрис. Бар, Эрис менин ордумда. Жок, но водитель барыш керек да, айдоочу кыз. Водитель өзү бар, Эрис коёр. Жок, бул айдоочу сиз, бул эмес го, айдоочу сиз го. Бар, Эрис менин ордумда. Жок, айдоочу сизсиз да, тура чоңуз. Айдоочу эмесмин, мен машинаны. Сиз айдап келип токтоттук го биз. Ака, мен айдап келдим деп коюп кое берсеңчи. Жок, бул өзү барыш керек да, айдоочу кыз. Мен айдап келбедим, мен айдоочу эмесмин. Ака, мен айдап келдим деп биздер көрсөк болот го. О, ятыкта о, баласы. Ке камераны алчы нары. Жок, сиз жакшы мамиле кылсаңыз жакшы эле болот баары. Мали камераны ал нары. Байке, тартпай эле туруңузчу. Эркелесе да, жоопкерчиликтен качуунун амалдарын издесе да, унаасы камалып, өзүнө протокол түзүлдү жана мындан кийин баш ийип туруш керектиги түшүндүрүлүп кое берилди. Азыркы айып корого киргизилген автоунаа айнектерине шторка коюлган. Себепчи анан айдоочулук куөлүгү жок. Ошонун негизинде 228 статьясы 4-берене ошонун негизинде айып корого киргизилди. Келсе тоспом. Ош шаарынын башка көчөсүндө иштеп жаткан кайгыл милициясынын рация аркылуу берген маалыматына ылайык, Матиз үлгүсүндөгү автоунаа токтотсо да баш ийбей качып кеткен. Андыктан бардык экипаждарга маалымат берилип, алардын биринин алдынан баягы унаа кайра чыгат, бирок токтогонунун ордуна кайра качат.
Качкан аз келгенсип бул айдоочу жолдо баратып, каршы жолго да чыгып, светофордун кызыл өңдөрүнө да баш бербей, жолдун башка жүргүнчүлөр үчүн бир топ коркунуч жаратып баратты. Кайгылуу милициясы болсо айдоочунун бул кылыктарын көрүп, аркасынан ээрчип кете берди. Бул айдоочуну кармоого башка экипаждар да кошулуп жардам көрсөтүштү. Бирок кайгылуучу чыгып, тоссо аны кайра жөлөп, сүзүп кетчүдөй болуп баш ийбей кете берди. Alınız 71-69 ön alınız. Toz aldın açık. Maaşlar içinde var mı? Enes Taş. Kızılga cepidemeye. Акыры айдоочу мынтип алыс кетпейт экенин түшүндү, тар көчөлөрдү аралап кирип кетти. Бирок Ош шаарынын бул көчөлөрүн жакшы билбегендиктенби, алыс барбай көчөнүн аягына жетип, андан ары жолу жок экенин көрүп гана токтоп өзү чыгып берди. Эң кызыгы, айдоочусу чыгып кете албай, калганын түшүнгөн соң унаасын чыгып, анысын бекитип, эч нерсе болбогондой эле эмне болду деп суроо узатып жатты. Artada bir. O alından çıksa alından. Tüpik var. Tüpik kaçat tüpik. Boş gerek de. Tamam, starszy inspektor. Hakikaten. Nereye koydun? Pasok. Var. Alsın. Osman uçurda Tokto'ya get tutası. Артыңыздан келіп отырсыз, Тоқтоға кел, баш беріп өтеміз. Бар документ, алыңыздар. Не документ? Паспорт. Алындай. 94, sen bir. Bravo.
Беріп қойып күлішті. Кандай берип коесуң? Мындай Беріп қойып күлішті. Мынтип качып кутула албай калган айдоочу тартип сакчыга унаасында тапшырып берди жана андан соң айыпына токтотуучу жайына жеткирилди. Olmaz. Жо эмнеге качтык ошону? Пром унутуп калыптым эле үйдөчү. Ошого катыш керек ушунча. А если бирөөнү сүзүп алсаңыз эмне болот эле сиз? Ким жооп берет эле? Кушпак Улуу Алмаз аттуу айдоочуга ордон протоколдо түзүп беришти. Айдоочу өзүнүн күнөөсүн бул жактан гана мойнуна алып, бардык кагаздарга макулмун деп кол коюп берди. Просьба машину вон туда в ряд тоже между. Гайын машинасы кирди. 101 98. Girdim lan domdun içine gir atam koş olacak tamam. Ош шаарындагы бул турак жайлардын короосуна кайгылуу милиция кошумча экипажды жардамга чакырышкан. Алардын берген маалыматтарына ылайык, Мерседес үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу баш бербей кетип, ушул жерге кире качкан. Айтмакчы, биздин экипаж ордуна келген учурда аталган унааны бекитип, айдоочусу сыртта жүргөн. Бирок бизди көрүп эле унаасын калтырып, жөө качууга бел байлаган. Allah. Болжол менен 10-15 мүнөткө узаган кубалашмактардан кийин айдоочу белгисиз тарапта жоголуп кетти. Аркасынан бир аз жетпей калган кайгылуу милициясы үйлөрдүн короосуна кире качкан кишини таппай калышты. Bir kişi çıkan yok mu? А? Yok, çıkıp gitti mi? Жок. Hiç kim girmedi usulunuz bir yerde? Girmedim. Nereden? Тегерек четтеги дүкөн менен ашканаларды кыдырып бир сыйра карап да көрүштү, бирок изин суутуп кетиптир.
Бүгүн мынтип таптырбай кетип, Кайгыл милициясы кайра унаасы калган жакка барып, бул үйлөрдүн коросу тар болуп, эвакуатор чакыруудан да пайда жок экенин көрүштү. Бирок жазасы калбас үчүн мамлекеттик номерларын ордунан чечип алып, рапорт менен тапшырууну көздөштү. Мындай азымдоого эме болуп туруп, рапорт жазып, начальство эртең мени виза койду деп, группа розыстыгым бар, ошол эртең бу адамды издөө алынып туруп, алып келип, анан кийин өзүнө протокол түзүлүп, качып кеткен тууралуу да чара көрүлөт да. Ошол. Көрдүңүздөр өзү качкан сиздерде барбы? Болжол маалыматтарга ылайык, качып кеткен айдоочунун аты Майсал жана ал жогорку кеңештеги депутаттардын биринин жардамчысы деп таанымал экен. Ал эми кайсыл депутат экени ордунан аныктоо мүмкүн болбоду. Бул Toyota Mark II үлгүсүндөгү унаа Кайгыл милициясынын токтоо деген буйругуна баш берген эмес. Мамлекеттик номерлары жок болгондуктан аркасынан түшүп, бирок катуу ылдамдыкта кетип калган унааны изи суу электе табыша алган жок. Yok bu. Ulaş, basma. Seytek 98. Seytek 98. Seytek, ориентировка yapmış, ориентировка. Mark 2, Mark 2. Aldı артында тең номер жок, алдында артында тең. Бир ирет шаарды кыдырып, унааны табышкан жок. Андыктан ал туурасында башка экипаждарга маалымат берилип, издөөгө алынды. Азыр Кулчуда Курманжан датка көчөсүнөн площадьга карап багыт алган. Кезекте жол эрежелерине арналган маалыматтык видеороликти сунуштайбыз. Велосипед тепкендер жеке коопсуздугун сактоо үчүн биринчиден шлем кийүүсү абзел. Анткени баш жаракаты көп учурда айыкпайт. Велосипед тепкендер төмөндөгү эрежелерди сактоосу керек. Биринчиден шлемди кийүү зарыл. Экинчиден велосипеддин ээри тепкен адамдын боюна жараша бийиктигин тууралоо шарт. Караңгы учурда жарыктыктар сөзсүз колдонулушу керек. Шлем адамдын чекесине такай кийилиши керек. Велосипед тебүү учурунда жолдо кандай эрежелерди сактоо керек? Эгерде велосипеддин рулун оң кол менен кармаган ыңгайлуу болсо, анда сол кол менен төмөндөгү белгилерди жаңсап берсе болот. Оңго кайрылган учурда, солго кайрылганда, токтой турган болсоңуз. Эми ушул эле белгилерди велосипеддин рулун сол кол менен кармаган ыңгайлуу болсо, анда оң кол менен төмөндөгү белгилерди жаңсап берсе болот. Оңго кайрылган учурда, солго кайрылганда, токтой турган болсоңуз. Велосипед тээп жаткан учурда уюлдук телефон менен сүйлөшкөнгө такыр болбойт. Эскерте кетсем, ушул сыяктуу окуяларга жана башка мыйзам бузуу фактыларына күбө болсоңуздар, анда экрандагы телефон номуруна же болбосо WhatsApp аркылуу байланышсаңыздар болот. Ушул жана башка чыгарылыштарды YouTube порталынан да көрө аласыздар. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.